2019 жылдын 10 апрель күнү Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин деканы Дүйшекеева Айна Талгарбековна, акын жазуучу Айбек Түмөнбаев жана белгилүү диктор Чынара Капарова, ошондой эле журналистика факультетинин 3-курсунун студенттеринен куралган демилгечи топ Сокулук, Москва, Жайыл райондорун көздөй сапар алып, Саз, Төшбулак, Беловодск, Сосновка айылындарындагы орто мектептерди кыдырып, атайын кесипке багыттоо иретинде уюштурулган агитациялык программа менен абитуриенттерди тааныштыруу иштерин жүргүзүштү. Салам, урматтуу достор, бүгүн журналистика факультетинин 3-курсунун студенттери декан жана мугалимдердин коштоосунда кесипке багыттоо боюнча мектептерди кыдырып, атайын программа менен чыкты. Эң биринчи кадамыбыз Сокулук районунун Саз айылында болду. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Мына достор, биз Сокулук районундагы Саз айылына да келип жеттик. Биздин артыбызда болсо Мамбеталы Жаныбаев атындагы орто мектеби. Биз азыр мектептин окуучулары менен жолугушуу алдында турабыз. Биздин семинарыбыз кызыктуу жана эң жогорку деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Окуучулар менен болгон жолугушуу абдан кызыктуу жана жогорку деңгээлде өттү. Алгач факультеттин деканы Айна Талгарбековна сөз баштап Улуттук университет жана биздин курам менен тааныштырып өттү. Андан соң студенттер Улуттук университеттин факультеттери боюнча маалыматтарды беришти. Айбек Түмөнбаев жакынкы аралыкта эле жазуучулар арасында масштабтуу конкурс өтөрүн жана окуучулар ага катышалы турган мүмкүнчүлүктөрү бар экенин, ал конкурстун жеңүүчүлөрүнүн эсселери эң популярдуу жетиген журналына басылмага берилип, чыгаарын кошумчалап өттү. Ошондой эле журналист болгум келет деп дилгирленген бүтүрүүчүлөргө өзүнүн автордук китебин белекке берди. Баарынан дагы окуучулар үчүн эле эмес, мугалимдер үчүн дагы Чынар Капарова менен болгон баарлашуу күтүүсүз жана өтө кубанычтуу болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Тааныштыруу иштери бүткөндөн кийин окуучуларга студенттер тарабынан тартылган кыска метраждуу промо-роликтер көрсөтүлүп, окуучулардын көңүлүн көтөрүп, кызыгуусун андан дагы арттырды. Журналистика боюнча көп маалыматтарды уктум. Аябай керектүү кесип экен. Кесибим бул журналист болгум келет, тел алып баруучу болуп. Мугалимдер жана окуучулар өздөрүнө кызыктуу болгон суроолоруна жооп ала алышты. Программанын акырында эстеликке сүрөткө түшүп, сапарыбызды кызыктуу жана жогорку деңгээлде жыйынтыктады. Азыркы учурда биз 4 айылдын 4 мектебин кыдырып, үйдү көздөй сапар алган кезибиз. Биздин көрсөткөн промо-роликте берген маалыматтар окуучулардын кызыгуусун арттырып, Улуттук университеттин деңгээлин, анын бардык жакшы тараптан, университетте бардык жакшы тараптан көрсөтөт. Мен атым Алина, фамилиям Анарбек кызы, 11-классмын, жашым 17-де.